саламатсыздарбы? Эмесе ке ошондо программасы. Саламаттык сактоо министрлиги ковид илдетин угоргошун менен дарылай баштады. Президент Садыр Жапаров өзү ал тууралуу Инстаграмда жазып, кайсы бир жерде жаш жигиттер угоргошунун чыландысын пластик бөтөлкөгө коюп, аларга эки тилде жазылган түшүнүгү дагы чаптап жаткан видеону көрсөткөн. Анын алдында Жапаров коронавируска каршы дава табылганын айткан. Жаңыдан башталганда барып кайрылсаңыздар, биздин доктурлар bir gün en көп болсо 2-3 күндө айыктырып кайра чыгара турган метод таап алышты негизи. Жума күнү болсо саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кабар агенттигинде журналисттерди чогултуп, алардын алдында у коргошунун тундурмасын ичти. Анын айтымында, эгер бул суусундукту ысык кезинде ичсе, ал дарылайт. Муздаганда ичип койсо, адам өлүп да калышы мүмкүн. Андан тышкары суга чыландыны канча кошуш керек экенин аларга президент өзү айтат эмес. Биз 15 күндөн бери Садыр Нуркожоевич өзү бизге дозасын кандай кылыш керек? Мисалга алсак, 100 литр суга канча кош керек? Бизге берип атат. Биз аны кайнатып туруп, биринчилерден болуп 3 литр, 5 литр баклажкага коюп жеткизип аттык. Коронавирус пандемиясы былтыр башталганда, ар башка мамлекеттин жетекчилери ар башка кызыктарды айтып, коомдун бүйүрүн бир топ кызыткан. Мисалга, Бразилия президенти Жаир Болсонaro көпкө чейин ковид эч кандай оору эмес, ал жөнөкөй сасык тумоонун бир түрү деп келген жана июлда өзү ооруп калганда гана пикирин өзгөрткөн. Бет капты болсо, ал сот Рената Борелинин атайын чечиминен кийин гана тагына баштаган. Кыргызстанда дагы акыркы жылдары билим менен маданият деңгээли өтө төмөн түшүп кеткендиктен, айрым коомдук ишмерлер дагы ковид тууралуу ар башка нерсе айтып жиберген. Динге катуу берилгендер болсо, бул жаңы илдеттен бизди Алла өзү сактайт деп ишенген. 2011 жылдын апрелинде депутаттар Жогорку Кеңештин короосунда 7 койду курмандыкка чалганын эстесек, азыр эч нерсеге деле таң калбай койсо болот. Адис медиктер министрдин жорогун катуу сынга алды. Андан илимий даражаны алып салуу демилгеси дагы көтөрүлдү. Министрге каршы кылмыш ишин ачуу арызы да прокуратурага жазылды. Анткени у коргошун толук илимий сыноодон өткөн эмес. Далилдүү медицина боюнча Адис Бермет Барктабасова болсо, ошол эле жума күнү Бишкек шаардык телеканалына интервью берип, у коргошунду гомеопатия менен салыштырды. Есть уже такое направление, как гомеопатия. Медицинада гомеопатия деген нерсе бар эле. Анын принциптери боюнча абдан кичине доза менен уу колдонуп, ооруларды айыктыруу мүмкүн. Бирок азыр гомеопатия дерлик такыр жок болду. Аконит болсо бардык мыйзамдуу аракеттер менен тыюу салынган уу заттар тизмесине кошулган. Образом утвержден в списке запрещенных ядовитых веществ. Бирок СССР мезгилинде чыгарылган акафет деген дарынын курамына у коргошун кирчүү жана аконит дары-дармектердин расмий тизмесине кошулган. Белгилүү орус жазуучусу Александр Солженицындын 1952 жылы рак табылган жана ал Ташкентте радио нурлар менен дарыланып айыккан. Анын туугандардын эскерүүлөрүндө болсо, ооруканадагы дарылоодон тышкары ал ысык көлдөн алып келинген у коргошун дагы ичкен. Врачтар министрди катуу сындап жатат, бирок у коргошун чындап эле адамдын иммунитетин көтөрүп, ковидке дава болгону далилденсе, эң кызык болот. Экинчи жагынан элге берилип жаткан чыланды жөн гана плацебо да болушу мүмкүн жана аны ичкендердин ишеними көтөрүлгөндүктөн айыгып жатканда болушу ыктымал. Бул ыкма жаңы бийлик коррупцияга малынгандарды кустуруп жатканына кандайдыр бир деңгээлде окшош. Эгер бул плацебо болсо, эч кимге зыян тийбеш керек. Ошондо саламатта калыңыздар.